Biz hem hazır Saturn planetası жөнүндө сөз кылсак. Saturn planetасы бул күн системасындагы гигант планеталардын экинчиси болуп эсептелет. Мына биз күн системасын ала турган болсок, мына бул жерде Меркурий, чоң болгон Жер, Марс, андан кийин мынакей Юпитер, бул ошо гигант планеталардын эң чоң Юпитер, андан кийинки орунда мынакей Сатурн планетасы турат. Сатурн планетасы бул күндөн 1426 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Километр алыстыкта. Эми Сатурн планетасы мынакей биз күн системасындагы кооз планеталардын экинчиси болуп эсептелет. Биринчиси мынакей Жер деп айтканбыз, кооз планета. Ал эми экинчиси бир кооз планета бул мына Сатурн. Эмне үчүн кооз деп аталат? Мына бул сүрөттө мына Сатурндун түзүлүшүн карап көрсөңөр, бул ошо тегерегинде мондай шакекче менен шакекчеси бар. Ошондуктан бул кооз планетасы шакекче да бар кандай түстө болуп көрүнөт. Эми бул түзүлүшүн карап көрсөк эми Сатурн планетасынын түзүлүшү бул суутек менен гелийден турат. Суутек анан гелийден. Эмне үчүн ушундай? Мунун себеби күн системасы түзүлүп аткан учурда ошо күн тегерегинде оор элементтердин баары күнгө жакын калып, мына биз могуреки жер тибиндеги планетаны караганда бүт алардын ядролору металлдан, темирден, анан никель деп айттык. Ал эми күндөн улам алыстаган сайын ошо жеңил элементтер күндөн алыс кетип, физикада борбор чектөөчү күч боюнча алар күндөн алыстап отуруп, анан мына жеңил элемент бул суутек гелийден түзүлгөн. Эми алып көрсөк, мына суутек бул жерде 99% суутек, бул түзүлүшүндө 99% суутек. Эми мына алсак, мына бул гигант планеталар, булар газ абалындагы планета болуп эсептелет. Мунун мына тегерегин мына сыртын алсак, сырт жагы бул газ түрүндө болот. Ал эми булар ошо ядро жакындаган сайын алар суюктук түрүндө, суюктук түрүндө. Ал эми ядросу болсо бул катуу, тоңкуга металл түрүндөгү суутектен турат. Ядросу. Эми бул жерде булар өзүнүн огунда Сатурн планетасы тез айланат. Мындай бул жерде бир сутка, бизде бир сутканы ала турган болсок, бул жерде бир суткабыз 10 саат 14 минутту түзөт. 10 саат 14 минутта. Башка жактан өзүнүн огунда ушундай тез айланат. Ал эми ортоңку кеңдикте болсо, ортоңку кеңдикте бул бир биякта 10 саат 39 минуттаны түзөт. Мындан биз эмнени калабыз? Кара, айырмасы болот. Биякта 14 минут, биякта 39 минут. Ошондуктан бул Сатурн планетасы газ түрүндө болгондуктан булардын да өзүнүн огунда айлануусу уюлда жана экватордо ар кандай болуп эсептелет. Эми Сатурн планетасынын экватордук боюнча радиусун ала турган болсок, радиусу 60.240 километр. Эгер Жер менен салыштырып көрсөк, бул Сатурн, а Жердики болсо болгону 6400 километр. Мына салыштырып көрсөк, бул абдан чоң. Ошондуктан булар гигант планеталар деп эсептеп атабыз. Бирок эми тартылуу күчү бул жерде чоң. Жердики менен салыштырып көрсөк, 11 метр секунд квадратка эркин түшүн ылдамдануусу Сатурнда. Эми атмосферасына келсек, эми бул Сатурн планетасынын атмосферасы бул жерде атмосферанын составы бул жерде суутек, биякта метан жайгашып бар, анан ацетилен, анан бир аз санда этан жайгашкан. Эми булардын биз кантип бул составын билдик. Эми азыр билебиз, бул бизде спектралдык анализ деген бар. Ошо алыстан ошо Сатурндун ошо жарык нурунун эсебинен биз жерден туруп ошо составында, атмосфера составында эмне бар экенин аныктап койсок болот. Эми бул жерде температураны ала турган болсок, күндөн өтө алыс болгондуктан температура бул жерде абдан төмөн. Температурасы -180 градус Цельсийге жетет, 180-200 градуска чейин температура күндөн алыс болгондуктан. Биякта эми магнит талаасы бар жердикиндей эле. Магнит талаасы бар. Буларда ошо радиациялык абдан узакка созулган. Эми бул жерде Сатурн мына күн системасындагы ошо
спутниктен ала турган болсок, бул эң көп спутники, спутниги. Мисалы Юпитерде 16 десек, бул жерде 17 спутник бар. 17 спутник бар. Алардын ичинде эң эле чоңу бул Титан. Эң чоңу Титан деп аталат. Титан анын айлануу мезгили ошо Сатурн тегерегинде 15 сутка 22 саатта айланып өтөт. Эми бул могуки Сатурн шакегине токтоло турган болсок, мына сыртындагы ошо каптап турган шакеги. Бул шакегин 17-кылымда эле 17-кылымда Галилей менен Гюйгенс бар экендигин аныктаган. Галилей жана Гюйгенс. Бул шакеги кандай эмеден турат? Мына шакегинин составы бул биз айтканда ошо астероидтер бири-биринин кагылышуусунун натыйжасында мына могурикинде сүрөттө көргөндөй моңдагы сыныктар пайда болот. Сыныктары мына ошо сыныктардын көбү ошо спутниктер түзүп, ал эми майдалар ошо калдыктар болсо, ошо Сатурн тегерегинде ушундай шакектерди пайда кылып бизге көрүнөт. Эми ошо шакеги дагы биз түзүлүшүн карап көрө турган болсок, ал өзгөрүп турат, ошо өзүнүн тиги орбитасынын тегиздигине карата бул 29 градуска чейин өзгөрөт. Бул шакегин ала турган болсок, бул орбитасында 29 градуска чейин. Анан ал 14-15 жыл убакыт аралыктарында бул шакеги жерден көрүнбөй калышы мүмкүн. Могу сүрөттү карагыла. Могу сүрөттү карай турган болсок, мына ошо көрүнбөй калган учуру бул жерде болгону шакектин калыңдыгы где-то 10 метрге чейин болуп калат. Ал эми бул жерде болсо 10-100 метрге чейинки аралыктарды түзөт дагы. Анан ошо биз жерден караганда кээ бир учурда Сатурн шакеги көрүнбөй да калат. Эми бул жерде биякта эми бизде жер тегине планетага айтканда бул жерде кратерлер жерде жок, байкалбайт. Эми мындан башка дагы биз айта турган болсок, мына могурики гигант планеталар, мына биз Юпитер, Сатурн дедик. Эми мындан башка дагы мына могурики 3-чү планетабыз бул Уран болуп эсептелет. Уран, андан кийин бул Нептун. Булар дагы гигант планеталарга кирет, булар менен чогуу. Булардын эми физикалык касиеттери бардыгы бири-бирине окшош. Булардын бардыгынын составы, гигант планеталардын составы булардыкы бүт суутек менен гелийден турат. Суутек анан гелийден бардык планеталар. Гелий. Эми Уранда алып көрсөк, Уранда буякта температура Сатурн планетасындагы төмөн 200 минус температурасы минус 220-230 градуска чейин жетет. Эми эгерде суткасын алып көрсөк, Уран планетасы бир суткасы 10 саат 50 минутага. Бир суткасы буякта 10 саат 50 минутага, саат 50 минутта. Ал эми жыл болсо 84 жылда айланып чыгат. Бир жыл буякта 80, биздин жер менен салыштырганда 84 жер жылына барабар. Жер жылына бар. Ал эми могу биз Сатурнду айтпай кетип, Сатурнда болсо бир жыл буякта 29,5 жылга барабар биздин бир жылы. Бул 29,5 жер жылына. Себебин билесиңер, буякта ошо күндүн тегерегинде айланыш үчүн булардын орбитасы абдан чоң, баса өткөн жол чоң. Радиус, бул Уран планетасынын биз радиусун алып көрсөк, бул жерде 26.200 километрге барабар. Радиусу 26.200 километрге барабар. Эми мындан кийинки планетабыз Нептун. Бул дагы составы ушундай эле. Нептун эми жерде бир айырмалап кетчү жер. Буякта мунун радиусу Урандан кичирээк 24.300 километрге барабар. 24.300. Буякта бир суткасы 15 саат 48 минутта барабар. Ал эми бир жыл болсо, бул жерде биздин 164 жер жылына барабар. Андан кийинки Плутон гигант планетабыз. Бунун радиусу 2500
километрге барабар. Биякта бир жыл болсо 248 жер жылына барабар. Бир жылыбыз 248 жер жылына барабар. Эми биякта спутник ала турган болсок, уранда 5 спутник, урандын 5 спутниги бар, ал эми Нептундун болсо 2 спутниги. Урандын эң чоң спутниги Миранда деп аталат, ал эми Нептундуку болсо Тритон.